Жан Аракаевдин бетине айтып аттым жолугуп. Байке, ушундай маселелер бар коомдо. Өтө катуу маселе бар десем, билбейт экенм. Мен ушуну билдим эми. Эртең парламентке кире калсам биринчи көтөрөбүз ушу маселени деди. Шайлообек атасы мондо элдин арасында жолугушууда айтып аттым. Ушундай маселе бар. Мондо Кыргызстанда мондо 5-10 миң бала бракка чыгып кетти. Брак алар. Бүгүн экөө тең макул деп добуш беришти деп кой. Качабы келбей койсо, эгер официальный эмес десе мени сотко берсин. Мен жооп бергенге даяр, мен далилдейм. Менен мондо катарлаш эле жүргөн балдардын 7-8 камалып кетти. Акылбек Жапаров айтып атат, иштеп атат, бирок колдон келбей атат деп. Ачык иштеп атат, жашынбай эле. Президент негизи муну ачык эле колдоорун билдирген, бирок айла жок, үмүтсүз шайтан. Бул Кыргызстанга күйсө керек деп депутаттарга, патриотторго, чоң казатка, Кашкарга, Кыйкыргычактын баарына бардым. Айткым келип атат да. Азыр биз могу казинонун ачылбашы боюнча маселени негизи балдар, жаштар жабылсын деп чуркап жүрөт. Бирок данный время иштеп аткан, 3 жылдан бери иштеп аткан элди, жаш балдарды мындай канчалаган тагдырларды талкалап аткан, могу Ringo Trade, Euro Trade, $1 эч ким көрбөй эле да. Булар как положено эле 100% казинонун жумушун аткарып атышат. Мисалы үчүн мыйзамда 212-статьясында, азыр кайсы статья болуп өзгөрүп кетти билбейм, мындай так көргөзүлүп турат. Букмекерлер, тотализаторлор, казинолор мыйзамда тыюу салынат деп. Бул онлайн казино деген ошол тотализаторлорду да. Бирок муну кече Акылбек Жапаров айтып атат, иштеп атат, бирок колдон келбей атат деп. Ачык иштеп атат, жашынбай эле. Ачык официалдуу эле иштеп атат. Эгер бюджетти толтурабыз дегенде ушуларды кармап, ушулардан эле кустурса, Мегакомдон көрөк акча берет ушул Ringo Trade'дер. Мисалы үчүн Бишкекте эң эл көп жайгашкан жерде Ringo Trade'дин 11 точкасы бар. Ар бирине любой время кирсең 24 саат 10-15тен бала отурат. Бир эле келип отуруп эле $5-10 миң уткузуп коюп аткан адамдар бар. Азыр онлайн форматы үйдө жатып алып ойноп атышат, жаш балдар ойноп атышат, кыздар ойноп атышат. Мен бул боюнча бир топ 2 жылдан бери уже анализдеп чуркап жүрөм да, кимге кайрылыш, ким жабыш, ким не кылат, кимдин колунан келет. Ушул Кыргызстанга күйсө керек деп депутаттарга, патриотторго, чоң казатка, Кашкарга, Кыйкыргычактын баарына бардым. Ошол эле журналисттердин баарына бардым. Бирок бирөө дагы мындай конкретный ушул маселеге күйүп, бышып, мындай жүрөгү мен чын эле деген эч кимди көргөн жокмун. Канча деген мен неге дегенде булга мынчалык мындай ушундай жүрөгүм менен аракет кылып ушулардын иштебей калышына чуркап аткандын себеби мен көргөм да айырдан канчалаган тагдырлардын бузулганын. Менен мондо катарлаш эле жүргөн балдардын 7-8 камалып кетти. Дагы камала турган, Москвага качып кеткен, Москвада аякта Ringo Boom, Bingo Boom, Москвада көчөнүн баары казино дейт. Ошака эле барып кайта Москванын казынасын толтуруп атат. Канчалаган балдардын тагдырлары талкаланды, канчалар жетим калышты, канчалаган мындай акыл эстүү, трезвый адамдар эле. Мисалы үчүн азыр менде интернетте видеолор жүрөт, мен өзүмдүн личный жеке өзүмө көчүрүп калган. Күнүнө 10 миң сомго соода кылып келем, күнүнө уткузам. 1 жылдан бери ушундай нерсе кайталанат. Эң акырын сатып бүттүм, үй бүлөм, эчтекем калган жок. Не кылам деп ыйлап отурган кишилерди көрдүм. Көрсөң мындай жап-жашнакай кантип эле ушул ишке барат дейсиң. Бирок игромания бул ору. Ору болгондо өтө серьезный ору. Буну азыр ушу менен күрөшпөй аткандыгы мындай таң калтырып атат да. Азыр мыйзам күчүндө турган кезде ушул Ringo Trade менен күрөшпөй атат. Эртең бул мыйзам күчүнө киргенде буларды уруп тойнобойт. Байлардын баары, акчалуулардын баары казинода ойношот. Баягы эле кыргыздар, баягы эле карапайым эл именно Ringo, Euro, $1 ушуларды байытышып эле тагдырлар талкаланып жата берет да. Буларга уже мыйзам уруксат берип коет. Ошон үчүн негизи колдон келсе, могу азыр Дастан Шарчиев, могу патриот жаштар мындай айтып мен интернеттен көрүп атам, кайрылып атышат. Жөн эле кайрылып койбой, конкретный бир жерден чогулуп, биригип, ушуларга рейд жасап, көргөзүп, мүмкүн менин колуман келбейт, ал колунан келген мына силер журналисттер турасыңар, активисттер турасыңар, бүт мен массалык маалымат каражаттарына кайрылып кетем. Ушул Рингону мен казино деп мына официальный айтам. Эгер официальный эмес десе мени сотко берсин. Мен жооп бергенге даяр, мен далилдейм. Муну мындай көргөзүп дагы, адамдар менен дагы далилдер бар, канчалаган адамдар ушунун артынан мен ыйлап жүргөн ата-энелерди көрдүм. Мүмкүнчүлүк болгон жерден ушул боюнча мына Байкеге баргам, бир могу маселе көтөрүлөлүктү 3 ай мурда. Байке, мен ушул жөнүндө маалыматтарды билем, кел Акипресске барып, ушундай эле элдерге маалыматты жеткизелик журналисттерге. Көрбөйт муну, мен Жан Аракаевдин бетине айтып аттым жолугуп. Байке, ушундай маселелер бар коомдо. Өтө катуу маселе бар десем, билбейт экенм. Мен ушуну билдим эми. Эртең парламентке кире калсам биринчи көтөрөбүз ушу маселени деди. Шайлообек атасы мондо элдин арасында жолугушууда айтып аттым. Ушундай маселе бар. Мондо Кыргызстанда мондо 5-10 миң бала бракка чыгып кетти. Брак алар.
мындай коомго зыян тийгизе турган поколение чоңоюп келатат эртең десем, мына жакшы айттың, молодец, мен эртең маселени ушуну көтөрөм дейт. Бүгүн экөө тең макул деп добуш беришиптир да кой. Качабы келбей койсо, мындай ойлонот элең да. Бирок бүгүн өчөшкөндөй болуп, угуп, маалымат билбесе, казино жөнүндө мына кызыктар эмес болсо да бир жөн. Экөө тең угуп, билип барып туруп, за добуш берип атышат. Эми бир эле үмүт калды бизде президенттен. Президент негизи муну ачык эле колдорун билдиргизген, бирок айла жок, үмүтсүз шайтан. Мындай үмүттөнүп атабыз. Президентке Садыр Жапаровго мындай түз кайрылам. Урматтуу Садыр Жапарович. Мындай Акылбек Жапаров ушу мыйзамдын лично колдоочусу, өкмөт башчысы менен президентке түз кайрылып атам да. Биз жаштар бул нерсенин вообще болушун каалабайбыз Кыргызстанда. Бир адамдын тагдыры, бир адамдын көз жашы бир эмес, бир жерде 1000, миллион деп саналат акырындап отуруп. Азыр талкаланып атат. Ушуну мындай бир кол эме менен токтотуп калганга силерде мүмкүнчүлүк бар. Мыйзамды артка алууга мүмкүнчүлүк бар. Элдин тагдырын ойлосоңор, келечекке мындай түз карасаңар, менин башка сөз жок, силерден үмүт болду. Мындай башка эч ой жок да. Айла жок.